Спилдин мырза, бүгүн Жогорку Кеңеште референдумга чыгаруу боюнча, конституциянын долбоорун референдумга чыгаруу боюнча мыйзам кирип, бирок күн тартибинен кайра алып салышты да. Сиздер абдан катуу сындадыңыз да. Эмне себеп, анан эмне себептен кайра алып салышты? Ички процесстер тууралуу айтыңыз. Бул мыйзам долбоору бүгүн регламентти бузуу жолу менен кирген. Анан эмне үчүн муну добушка койбой койду? Анткени көздөрү жетти авторлордун. 85 депутат автору болсо, бүгүн 84 депутат катышып отурду. Демек авторлордо баш тартты дегенди билдирет. Баш катты дегенди билдирет. Ошон үчүн 84 депутаттан дагы 9 депутат каршы добуш бере турган болсо 73 депутат. Мыйзам бул конституциялык мыйзамдай бул 3-төн 2 плюс 1 добуш менен калыш керек. 81 добуш менен өтүш керек болчу. Эгер бүгүн өтпөй калганда, бул анда 6 айга кетмек. 6 айга кетмек дагы анда ит болмок. Ит болмок, анда бийликтин анда эл алдына аброй түшмөк болчу. Ошон үчүн эртеңки пауза алды. Бүгүн аябай эми иштешет чыгар. Ар бир депутатка барышып. Бирок бүгүн күн тартибине киргенде дагы туура эмес кирди. Бардык нерсе эмнеден башталды? Бакыт Турусбеков бүгүн сунуш киргизди. Күн тартиби бекилип калгандан кийин. Бирок Бакыт Турусбеков жанагы Өмүрбек Чиркешев айткандай ал азыр никто. Ал мыйзамдын автору болсо, ал биринчи окууда. Экинчи окуудан кийин мыйзамдын экинчи окуу алкагында мыйзам автор комитет болот. Канат Керезбеков алып барыш керек болчу. Биз ошону талап кылдык. Ана кандай Канат Керезбеков келип, ана күн тартибине киргизген күндө дагы документтерди киргизе алган жок. Айтып атпайбы, комитеттин жыйыны болду, көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алды, менин колум турат депчи. Жок, биз ошонун комитеттин чечиминде турат. Бирок сурамжылоо деген ал өзүнчө лист болот да, макулдашуу баракчасы. Ошондо депутаттардын ар кимисин колу болуш керек болчу. Мен аны көргөзө алган жок. Анан 6 фракциянын жыйыны өттү. 6 фракция лидердин чечими бар. Лидерлердин чечимдери бар. Бирок фракциянын катышкан адамдардын макул жана каршы добуштары жок. Мына ушул мандемдердин баардыгын билишти, айтор негизи баш тартыштаран. Экинчиден бүгүн кызуу талкуу болгонго мындай негиз болду да. Бүгүн аябай эле даярданыптыр. Ошо жанагы бийлик өзүнүн таламын талашкан кошоматчы депутаттарды бүгүн абдан суранышса керек, катуураак суранышса керек. Өткөндө мындай сокку жеп калдык. Бүгүн жакшылап даярданып баргыла дагы теге Акаевди, Дастанды, Рыскелдини, Наталья Никитенкаларды былчылдаткыла депчи. Бүгүн мындай жакшы эле атакага өтүштү. Бирок анан кийин булар мындай немеси жок болот, аргументчи. Аргумент, факт жок болот да. Мен айтат да, азыркы баш мыйзам бийликти банкрот кылды дейт да. Эми карап көргүл, азыркы баш мыйзам, эгер азыркы баш мыйзам элди дагы жонунан карыштырып, же болбосо ушунчалык жаман кесепеттин тигизген болсо, ушул баш мыйзам кечеги элдик революцияга алып келген болсочу, анда пайдасын ким көрдү, зыянын ким көрдү? Мына мындай сергек сереп кылалык. Алыс кетпек, азыркы баш мыйзамдын багын тагын ким көрдү? Садыр Нуркожоев Жапаров ушул баш мыйзам менен, ушул бүгүнкү аракеттеги баш мыйзам менен депутат болду, комитеттин төрагасы болду, премьер-министр болду, президент болду, Камчыбек Кыдыршевич депутат болду, лидер фракция болду, генерал лейтенант алды, председатель ГКМ болду, Курманбек Токторалович ушул эле баш мыйзам менен депутат болду, ушул эле баш мыйзам менен генеральный прокурор болду, ушул эле баш мыйзам менен Талант Мамытов президент милдетин аткаруучу болду, спикер болду. Туурабы? Ушул төртөөнүн багын ачпады ушул баш мыйзам. Тескерисинче Текебаев менен Атамбаев запкысын тартпады ушул баш мыйзамдын авторлору деген адамдар. Анан негиз бар беле? Анан жамандаганда азыркы баш мыйзамды жамандабаш керек. Ушул баш мыйзам менен булар бактылуу болушту. Ушул баш мыйзамдын авторлору убактылуу болушту. Бул чындыкпы? Чындык. Мына Акаевдин баш мыйзамы. Акаевдин башын жутту. Бакиевдин баш мыйзамы. Бакиев сактай алган жокпу? Сактай алган жок. Атамбаев киргизген баш мыйзам. Атамбаев сактап кала алдыбы? Сактап кала алган жок. Сооронбай да сактап кала алган жок. Текебаев да сактап кала алган жок. Мына азыр Данияр Нарымбаев менен Фарид Ниязов экөөтөң болушпадыбы? Анан ким бактылуу болду? Ошол өңүттөн алып караганда азыркы баш мыйзамдын багын ачкандар өздөрүн бактылуу кылган нерсени талкалап атат да. Генерал болгондор, ушул баш мыйзам менен министр болгондор, президент болгондор ушул баш мыйзамды жамандашып атпайбы? Бул деген мындай да, жанагы кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деген сөз ушудан чыгып атпайбы? Сен депутат, президент болсоң бул баш мыйзам жакшы. Анан кийин неге жаман болуп калды? Жаман болсо анын запкысын башкалар көрбөйдү, бул чындык ошол жакта да.
Ошону айта турган киши жок. Анан айтып атпайбы? Биз бул баш мыйзамга каршы чыкканда силер кайда элең депчи. Ошол баш мыйзам азыркы баш мыйзам парламенттик башкарууга алып келген болчу. Өкмөт башы күчтүү болчу. Ушул баш мыйзам менен жана Исмаил Исаков бир нерсе айтпадыбы? Кечеги ыңкылаптан баш мыйзамдын себеби жок деди. Ал шайлоонун баш мыйзамдагы бир гана мыйзамдын талабы ошо жанагы парламенттик шайлоолор боюнча мыйзамдын алешемдигинен, барьердин чоңдугунан гана жетип, ачкөздүктөн гана пайда болгондо. Ал ошол мыйзамды оңдоп кой. Негизи баш мыйзамды алмаштырууга негиз болуш керек. Эки гана негиз болуш керек болчу. Бул экономикалык, социалдык негиз болуш керек болчу. Пенсия пособияларды көбөйтөбүз, жашоо турмуш оңолот. Ушул баш мыйзам кедергисин тийгизип атат депсе, биз да макул болбоңуз да. Анан кимге бул запкысын тийгизди, кимге кедергисин тийгизди, кимге кесепетин тийгизди? Жок, биз баш мыйзамды президенттик башкарууга кайтышыбыз керек деп атат да. Мейли кайталы, мейли аны да көрөлү. Бирок анда баш мыйзамдай кылып туруп барктайлы да. Баш мыйзам менен башка мыйзам менен кабыл алып атпайбыз. Биз бүгүн кабыл алып аткан мыйзам референдумду өткөрүү жөнүндө мыйзамды киргизип, анан приложение деп коет да, тиркеме деп коет. Жанагы бир кайсы бир жака кат жазсагандан кийин тиркеме деп туруп анан жазып коесуң да, мындай катып. Эми ушу башкы мыйзамды, конституцияны, мыйзамдардын базасы, мыйзамдардын тазасы болгон башкы мыйзамды биз приложение менен киргизип атпайбыз, тиркеме менен. Анткени булар билип турат. Авторлор таба албайт азыр. 80 депутатты кол койгуза албай атат. 80 депутат эмес, кече 9 депутатты кол койгуза алган жок комитетте. Мына коркунуч жерде жатат. Мына мына. Азыр мен бүгүннөн эскерттим. Эртең бул баш мыйзам өтөт. Анан президентке кол коёр ордо бир экөө чыгып туруп, сотко берсе Конституциялык палатага. Конституциялык палатага бушка такылат. Анткени Конституциялык палатанын акыркы чечиминде азыркы жогорку кеңеш, талчыкка жогорку кеңештин ыйгар муктар чектелүү деген жери бар. Да аша чаппагыла, ала бармандыкка салбагыла, алыска барбагыла дегенде мындай лазейка калтырып койгон да, кийин башка чаба тургандай кылып турчу. Ошол менен деле баш мыйзамсыз кабыл алынган. Референдум жөнүндө эки мыйзам экөө тең мыйзамсыз, кворум жок болгон эмес, комитет чечим болгон эмес деп туруп ушундай кабыл алат да. Мындай мыйзам деген кынтыксыз кабыл алыш керек болчу да. Феликс Кулов кече Садыр Жапаров менен жолугуп келгендигин жарыялады. Анын Садыр Жапаров деле азыркы конституция боюнча мындай пикири башкача экен да. Анан ким муну сунуштап, кимдер түрдү? Мен Марат Бурушка таң калдым да. Феликс Шашимович мен аябай мындай да. Мисалы эми айтып атпай бүгүн бардыкчы бизди жанагы эки эле популист депчи. Мисалы Жанар Акаевди, мени, Дастанды популист атпайбы. Андай боло турган болсо, мурдагы эки спикер Мадумаров менен Текебаевдин спикерлер да. Булар да каршы болуп атпайбы. Алар да популист экен да. Мурдагы премьерлер да каршы болуп атпайбы. Феликс Шашимович Куйловдор бул баш мыйзамга, генералдар, маселен Мыктыбек Юсупович, Исмаил Исаков, Кеңешбек Асанбек Дүйшөбаев генералдар, Жылдыз Жолдошева депутаттар. Анан алардын баары популистпи? Же пофигистпи? Эми анча айтпаш керек да. Кеп анан айтып атпай бирдик нерсе бул элдин каалоосу, эл мынча пайыз, 80% эле 80% дейт да. Түркменстандык деп жана Дубнов айтты го. 30%дын 80%. Кыргызстанда 3,5 миң шайлоочу бар. Ошонун 1 миллион кишиси ушулга добуш берди. 6 миллион жашоочу бар да. 6 миллион жашоочуну ала турган болсо анда 17% да. Кыргызстан калкынын 17% президенттик башкарууга добуш берди. Жалпы шайлоочулардын 33-34% добуш берди. Демек 50% да жок болот атпай берди. Анан элдин аттан айта албайсың да. 50%дан ашса элдин аты деп, элдин каалоосу деп айт. 50%га жетпесе сен эмнеге элдин каалоосу деп айтасың? Өздөрү айтып атпайбы? 50%дан ашык мыйзам өзгөрсө, анда бул жаңы мыйзам дейт. Мен деле айтып атам, 50% эл добуш берсе, анда мен деле макул болуп добуш берет болчу. Эми жетпей атпайбы 17% да. Барган жок да, каалаган жок да. Анан элди таңуулаш керек да. Элге эч нерсе көргөзгөн эмес. Феликс Шашимбаевдин постунан мен көп нерсени мындай баамдап турам да. Садыр Нуркожоевич айтыптыр, мындай баш мыйзам менен мындай мен башым ооруган деле жок. Мен башка нерсе менен башым ооруп атат. Азыр тышкы саясат менен ички саясат мындай ириңдей берсен, ал мисалы менин кызыкчылыгым эмес, аны баштаган башкалар болчу ошол жооп берсин дегендей мааниде ошондой таризде айтыптыр да. Анан ошол Феликс Шашимович айтып атпайбы мындай аны башка ооруган жокчу. Анда кимдин? Бул кимге керек болуп атат? Табышмак болуп атат. Мен ошону айттым, бул
Кайсы Жапаровдун демилге сонда деп. Акылбек Жапаровдуку же Садыр Жапаровдуку? Эл ошону билиш керек да. Депутаттардын бардыгы мына мени бүгүн айтышты да. Скетчилек дейт. Ушуну бизди кыйнабай эле дейт да. Депутаттар мына ыймандай сырын айтышты мага. Ошо чай ичип отурган жерден жанар көз отурган жерден айтышты. Бизди кыйнабай эле Садыр Нуркожоевич келтирип, мына ушуну мен каалап атам, мен демилге атам. Ушул баш мыйзамга мен колдоп бергин деп суранып койсо дейт да. Бизди ачык алып отурат дейт да. Алар өздөрү автор болгондон эмес, добуш бергенден коркуп отурушат. Анан ушундай ыкмада, ушундай басым менен, ушундай бачымдык менен кабыл алыштын кереги бар беле. Бул бүт мыйзамдардын базасы, бул бүт мыйзамдардын тазасы. Баш мыйзам. Анан эгер биз баш мыйзамды жакалап, такалап, балталап кабыл алсак, анын келечеги болот. Бунун өмүрү кыска болот. Бул мыйзамдын өмүрү кыска болот. Бүт баш мыйзамды кыскарткандар, бийлигин кыскарткандар. Мына алыс эле кетпе. Акаевдал, Бакиевдал, Атамбаевдал бардыгы өздөрүнүн конституциялык реформасын курмандыктар болушту. Бул тарыхта, бул факты да. Ошолорду көрдүк. Мына бүгүн жана Евгения Григорьевна Строкова ачуучундукты айтты. Мага аябай жок, ал айтпады. Ушул конституция, ушул президенттин өзүнүн башын биринчи ошонун өзүнүн башын жутат деп айтты. Анын пикирине сыйлашыбыз керек да. Анан бизде мындай эң менин мындай кейгилимде болуп атат да. Ушунчалык баягы Акаевдин, Бакиевдин анда да мынчалык ыпласка барган эмес да. Азыр жергиликтүү каналдар, же болбосо бийликтин устуканына или же болбосо бийликтин арыгынан, акырынан жемжеген массалык маалымат каражаттары Мирлан Женчороевду, Жанар Акаевду, Дастан Бекешев, Карамушкина, Строкова, Никитенко, бизди жанагы конституцияга каршы чыккандарды, эл бузарлар, чыккынчылар, кыргыздын немелери деп туруп, коркунучтуу адамдар деп жамандатып атат да. А бирок эл чындыкты билет да. Булардын бардыгын кеше эле Акаевдин, Бакиевдин анда билбедик беле. Туура эле ошол ыкмал менен азыр бизди коркунучтуу адам катары көрсөткүсү келип атат. Анткени биз баягы Кыргызстандын келечегине ушунчалык бир кара мүртөздүү көз караш менен карап аткандай да. Биз деле жакшы жашоо болсун деп атабыз. Бирок бизсиз деле өтөт. Биздин пикирибиз түптөлүп калган. Бизди баары эле билет. Что каршы чыгарыбызды. Анан буга көңүлү бурбай эле рахмат. Оппозициянын баары жакшы, Бакырчак төөнүн баары жакшы, оппозиция жок жерде аны түзүш керек, түптөш керек деген улуу идеяларды билбейт окшойт да. Жок, бизден эмнече мындай жаманатты каралоо болуп атат? Анткени коркуп атат. Эл ушуларды ээрчип кетпейби деген коркунуч болгон үчүн каралоо болуп атат. А эгер анда коркунуч жок болсо бизге мындай, койчу. Тургот ардыкта 100 добуш. Ошол 10 эмне кылмак эле, 9 эмне кылмак деп. Сен болмок болчу да, тоготпой койсо болмок болчу да 9-убузга. Жок. Бул айтып атпайбы, жоопкерчиликти алды депчи. Тоокелчиликти алды. Жоопкерчиликти алган жок, тоокелчиликти алды. Тоодой болгон тоокелчиликти алды, а бирок жонуна бир дагы жоопкерчилик алган жок. Бул өтө коркунучтуу. Жанагы Өмүрөк Чиркеш айтпадыбы? Эбегейсиз бийликти эптей албайсың депчи. Азыр эптей албай калбады. Мыногу азыркы өкмөттүн программасы, өкмөттүн жаңы курамы ушул алдыдагы кабыл ала турган баш мыйзамга ылайыкташтырып жазап коюшту, чтоб азыртан эксперимент катары кылып көрөйүк. Кийин биз ушундай неме менен өкмөттүн немеси ушундай болот дегенде болчу. Мисалы Улукбек Бариповду ал өзүнүн аппарат башчысын кылып бекитти, премьер-министр. Бул эксперимент. А бирок бүгүн өкмөттүн иши жылбай калбадыбы? Бир министрдин, финансы министринин 8 орун басары бар. Бул ушуну реформада айтабы? Бул деген мындай да баягы 2 аял бар адамга дагы 2 токон алып бергендей эле кеп да. Башка эмне деп айтасың? 4 аял башкара алмаңчы, дагы 4 аялды кошпосоң башкара алабы? 8 орун басары бар. Мына ордунан жылбай калды. Кырскелди мырза, мына бүгүн сиздерге популист деген сындар айтылды да. Анан 5-октябрга чейин ушул сиздерди популист дегендер мурда деле популист деп, бирок Мекенин Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан деген башка партияларда жүрчү эле да. Андан кийин революция болду, бийликтен Жээнбековдор кетти. Булар өзүнүн түсүн алмаштырып, дагы деле сиздерди популист деп жатат да. Одан эмне дейсиз? Кандай да, ошо популист деп айткандарчы, ошо популист деген сөздүн маанисин билбейт, өлүп кетейин. Бирөө дагы түшүнбөйт. Айтсынчы популист деп. Мисалы Трамп деле популист дейт. Путин деле популист дешет. Ангела Меркель деле популист деген да. Популист деген эмне? Ал макам кайсы саясатчыларга берилет? Кандай саясатчыларга берилет? Популисттин жакшы жагы бар.
Популист ал сен популярный саясатчысың. Мындай актуалдуу маселелерди койгон, өзүнүн беттегенин бербеген сөз берген, бул ал жакшы сөз. Аны көбүлө жанагы улутчул деп койсо эле нацист деген националист деген сөздөрдө калып атпайбы? Жок, мени популист деген нерсени арданбайм. Популист болуш керек, боло албай жүргөндөр анан популист айтпай эле койсун да. Ошол. Бирок алардын ким экенин билет да. Кандай келгенин, каяктан келгенин, кантип депутат болгонун, мурунку нар жагында тарыхын, нар жагында жок да эчтеке. Биз го мен 10 жыл журналистикада жүрдүм. Саясий баяндамачы болуп, 10 жыл саясатта жүрөм. Меники аз да болсо тарых бар да. Жок да эчтекеси. Жок, көдөнү дештеке жок да, көкүрөктө дештеке жок. Анан айтып берет экен да, мындай эл бузарлар, анан ушуларды угуп отура бересизби депчи. Мен таарынбайм, мен зерикпейм, мен аларга терикпейм дагы. Мен алардын мындай айткан сөздөрүн кулагым сырттан эле кетирем. Анда эле көрүп атасыз, угуп атасыз. Бирок кыргыздын эли кимдин ким экенин билет да. Анын каяктан келгенин, кече эле эмне деп сүйлөп жүргөнүн, кече кимдин арыгын чабып, камчысын чабып жүрүп, бүгүн кимдин камчысын чабып жүргөнүн. Эми Кудай кошоматчыдан кор кылбасын да, бирөөдүн этегине намаз окутпасын да. Биз кандай болгон күндө да биз эгемен саясатчыбыз. Эркибиз бар. Биз эки жердеги экини 4 экенин көрүп турсак 4 деп айтып атабыз. Бирок 5 деп айткан жокпуз да. Ошол эле мына азыркы жанагы авторлор айтып атпайбы? Силер көрө албайсыңар, анан тиги күндөчү. Ушулар мурда кайсыга да добуш беришкен да. Ушулар эле Атамбаевдин кол тийбестигин алганга добуш беришкен да. Ушулар эле Атамбаевдин кайсасына добуш беришкен да. Анан ким кепилдик берет? Ушул 80ден ашкан депутат эртең Садыр Жапаровдун кол тийбестигин алуу боюнча башкы прокурор сунуш кирсе ушулар добуш бербейт деп. Берет, ушулар берет. Дагы да болсо биз каршы туруп беребиз. Мыйзам бузулду, болбойт, мыйзам артык иштебейт деп биз ошондой кылып беребиз да. Булар эми көнүмүш адат да. Булардын мындай тарыхы же болбосо алыс эмес, жакын эле жерден көрүнүп турат да, мындай дөңгө чыксаң эле көрүнөт да. Карапайым адамдарга да жакын депутат экениңизди билебиз, анан азыр азык-түлүк кымбаттап, эл кыйналып жатат дейт да. Ушул боюнча экономикалык абалынан азык-түлүк боюнча. Ушуну көргүзүп, ушул бүгүн айтылды. Дастан Бекешев, Далабаевич ушуну айтты да. Бардык нерселердин бардыгын мындай алаксытуу болуп атат да. Башка жакка буруп кетүү, мисалы бүгүнкү баалардын кымбаттап атканына биз күнөөлүү болуп, биз баягы бут тосуп аткансып, анан азыркы президенттин кандай тиешеси бар, азыркы өкмөттүн кандай тиешеси бар, 1 ай болду го, 1,5 ай болду иштегенде уруксат бербейсиң деп атпайбы? 6 ай болду го. Санаган биз деле билебиз да. Сентябрда баа канча? Сентябрда бензин 38 сом болчу. Бүгүн 42 сом. 10 сомго кымбаттады. Күйүүчү май кымбаттады. Суу май канча кымбаттады? 120 сомдон 160 сомго чыкты. Башка нерселердин баары эле көтөрүлүп атпайбы? Бардык нерселер көтөрүлүп атат. Анан эл дагы азамастан көтөрүлүп атпайбы? Вот мына ушул коркунучтуу. Баш мыйзамдын маселеси менен элдин башы ооруган жок. Элдин башы кымбатчылыкка. Эмне үчүн биз кайка барабыз дейт. Мына мен көчөдө көп жүрөм, аш тойлордо болом, айларлайм, товарлайм дегенде карапайым элдин арасында жүрөм да. Кайсы жерге барбайм бүгүн номер 1 актуалдуу суроо. Ырыскелди кайда баратабыз? Айтчы билгениңди, эмне болуп баратабыз, кайда баратабыз деген ушундай адамды бурчка кайтырган жооп берип атат суроону берет да. Анан мен дагы билбейм, кем силер билесиңер го, жогору жакта жүрөсүңөр, айткылачы каяка баратабыз, кандай заман бар депчи. Демек, элде ишеним жок, элде бүдөмүк. Элдин эртеңкисинен эчтекен көрбөй турат. Эл азыркы бийликке ишенбей турат. Эгерде ал эл азыркы бийликке, азыркы болуп жаткан саясатка ишенсе, жок, оңоло токшойбуз. Жакшы эле нерселер башталды, жагымдуу кабарлар болуп баштады, жакшы кадамдар башталды деп эл мындай суроо бербейт болчу. Элдин бүгүнкү күндөгү экинин бири сурайт. Экинин бири суроодо. Демек 50% эл эртеңки жөнүндө кабары жок. Эртеңки жөнүндө назарда жок, эртеңки жөнүндө мындай нерсеси да жок, мындай бир жакшы үмүтү да жок болуп калыптыр. Мына ушул коркунучтуу. Анан ушундай ыкмалда алмаштырыштын кереги жок болчу. Баягы кыргызда айтып коет го, ашууду ат алмаштырбайт дейт. Бул ашуудан ашып алды да Садыр Нуркожоевич. Кайсыдан алмаштырып не кылат? Мен ошону айтып, мен Садыр Нуркожоевич, эмне кыласыз? Жаныңыздан баарын угуп. Азыркы баш мыйзам менен 4 жыл, 5 жыл өмүр сүрсөңүз да жарашат.
Бардық бийликти алдыңыз, мында жок жоопкерчиликти алдыңыз, барды алдыңыз. Анан кийин конституциялык реформаны анан баштай бериңиз. Мөөнөтүңүздү узартасыз, дөлөтүңүздү узартасыз. Ким эле сизди шаштырып атат? Ким эле сизди ким шаштырып аткан болсо, ошол эрте кетиргенге аракет кылып атат да. Мен билип турам да, бул башкы мыйзам, азыркы кабыл аткан мыйзам Садыр Жапаровдука жакшылык алып келбейт. Жакшылык алып келбейт. Мына бизди Кыргызстандагы эле эмес, Батыштын, Орусиянын мындай таасирдүү массалык маалымат каражаттарындагы же болбосо жанагы Аркадий Дубновдун маектерин карасаңар, эмне деген гана сөздөр айтып атат. Алардын баардыгы коңгуроо, коомчулукка коңгуроо кагып атат. Эй, туура эмес жолдо баратасыңар. Это беда кыргызского народа деп жөн айткан эмес. Жөн айткан эмес. Ушул багытты айткан. Ушул биздин бараткан багытты айткан болчу. Бирок биз аны эч нерсени укпай эле атка арабаны алдына коюп алып уруп баратпайсызбы?